Согуш жылдарында биздин республикадан Улуу Ата Мекендик согушка 365 миңге жакын адам, же болбосо Кыргызстандын ар бир 4-чү тургуну катышкан. Ал эми өлкөнүн аймагына 300 миңден ашык жаңы тургундар келген. Фронтто көрсөткөн эрдик үчүн 150 миңден ашык кыргызстандык жоокерлер орден жана медалдар менен сыйланса, анын ичинде 73 адам Советтер Союзунун баатыры намына, 21 жоокер эрдик орденине татыктуу болгон. Ардагерлерге таазим этип, жакындап келе жаткан жеңиш майрамынын урматына Жогорку соттун төрагасынын орунбасарлары оруктун эмгекчилерине барып, аларды келе жаткан майрам менен куттукташты. От нас небольшая помощь. Спасибо вам большое. Нина Петровна Оголь 93 жылдыгын бир нече күндөн кийин белгилейт. 1941-45 жылдары Боом капчыгайындагы темир жолду курууга катышып, ал үчүн Улуу Ата Мекендик согуштагы каарман эмгеги үчүн медали менен сыйланган. Ал эми 2020 жылы ал эки өлкөнүн, Кыргызстандын жана Орусиянын президенттеринин юбилейлик медальдары менен сыйланган. Мамулечка, это с праздником тебя пришли поздравить. Жогорку соттун төрагасынын орунбасары Нурлан Мусаев Нина Петровнага жазык иштери жана жоруктар жөнүндө иштер боюнча соттук коллегиясынын судьяларынын атынан белектерди жана материалдык жардамды тапшырды. Ал эми төраганын орунбасары Нургүл Бакирова оруктун ардагери, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген ишмери, акын, жазуучу жана котормочу Төлөгөн Козубековго Жогорку соттун административдик иштер боюнча соттук коллегиясынын атынан материалдык жардам тапшырып, ага чын ден соолук каалады. Аксакал кубанычын жашырган жок жана өз кезегинде биринчи инстанциядагы эл заседателинин көп жылдык тажрыйбасы бар болгондуктан сот тутумуна ийгиликтерди жана стабилдүү өнүгүүнү каалады. Анын айтымында күчтүү сот болмоюнча мамлекеттин өнүгүшү мүмкүн эмес. Колдоп турган пенделериңе узак өмүр, ден соолук бер, каалаган иштерин көздөгөн максаттарына жеткире бер. Мамлекетибизге күч кубат бер. Элибиз аман болсун, эл ичинде биз баарыбыз аман болобуз. Надежда Петровна Акименко апасы менен согуштун башталышында Ленинградтын оккупацияланган райондорунан Латвияга аргасыз жумушка жөнөтүлгөн. Атасы согуштан кийин кайтып келген. Өзү болсо геодезист болуп эмгектенгендигин айтат. Ал эми Фрунзе шаарына болсо 60-жылдары келип, ошол бойдон калып калган. Мы рады с вами познакомиться, да? Пожелать вам самого-самого в жизни хорошего. Все мы, наверное, вот наши семьи. Как вам долго в жизни. Не болейте, живите. Надежда Петровна бул үйдө уулу менен турарын айтып, үйүндө ремонт иштерин баштагандыгын айтты. Жогорку соттун төрагасынын орунбасары Айбек Давлетов жетектеген жарандык жана экономикалык иштер боюнча соттук коллегиянын судьялары Надежда Петровнага чын ден соолук каалап, ремонт иштерине жардам иретинде материалдык колдоо көрсөтүштү.